Кээ бирөөлөр кызым, ой сиз деп алат дагы тойдон кийин башка сахна башталат. Баягы сиздер жок, баягы сылык мамиле жок. Тойдон кийин урматтуу мекендешим %80-180%га өзгөрөт. Баягы сиздер жок, бүт копол мамиле. Куду баягы бирөөнүн кызын бир жерден жалдап алып келип иштетип аткан адамдай да кулдай көрөт. Бир чөрүдөй көрөт. Баягы жакшы мамиле жок, баягы башка сахна, башка актриса, башка кино башталган болот бул жашоодочу. Байкуш кыз саартан кечке иштейт, саартан кечке тынбайт. Оюнда куддум кайненем ыраазы болсо болду деген түшүнүк пайда болуп калат. Анан өзүнүн күйөөсүгө убакыт таппайт байкуш. Жасанайын десе убакыты жок. Кайненени ыраазычылык кылыш керек. Саартан кечке кайнененин көзүнчө болуш керек, өзүнчө болуш керек. Күйөөсүнө маани бербегенден кийин, убакыт болбогондон кийин саартан кечке иш жумуш болуп жүрө берип, күйөөсү анан башкаларды каалап, жасана тургандарды каалап баштайт. Урматтуу мекендештерим, сөздө туруш керек да. Сиз деп анан баягы не дейт? Ишим бүттү, эшегим лайдан өттү дегенден кийин каалаганын кылмай жок. Өзүңүздү кызыңыздай көрүңүз. Ал да бирөөнүн аманаты. Сиздин да кызыңыз бар, сиз да кызыңыз эртең бир жерге барат. Кайтар дүйнө дейт муну.